Arba Kırgız. Biz bugün Kurultay temasında belgili adabiyatçı jana etnograf Düşön Kerimov menen Kurultay integrenде kep kılabыз. Bugün uluttuk bağlılıktарды kep kılgandan бар эле Kurultay institutun baş mizamga kirgizүү hareketini kılıp atsa. Sizdin pikir? Şu anı kep kılganдар özünüz top var. İlkerten beri arabada süylöp kelatkan. Негизги мындай интеллигенция Курултайды мындай четке кагат негизинде. Эми ал кайсы топ? Кошалиев деген дос, жана Чолпонбек Абыкеев деген дос, ушулар көп жылдан бери эле сүйлөп келатат. Мен эми Курултайга кирерде бир күлкүлүү икая айтып берейинчи кыска сага. 96-жылы, 95-6-жылы, 96-жылдары баягы Союз талкаланып, анан биз дагы талкаланып, колдо бар байлыктын баары чачып анан шоковый терапия деп анан баары эме болуп атпайбы, астын үстүн болуп атканда анан ат башыга бардым мен. Ат башыга барып анан өзүбүздүн ата журтубузга барып анан базарына барып, базарга барсам мен бир базардын төрүндө эле бир эл үймөлөктөшүп атат бир нерсеге. Анан бул эмне аваз кылып атат деп барсам, bir birlik деген айылдан bir kişi şam yüz ögüsü var eken, al okmuşta kaydan tapkan bilmem, ögüs kadıp kele oşoga bir döngölöktü çiğne bir araba siyaktı oyluk çıkarıp oşonu жазап alıptır. Çiğne. Ana Kırgız oşoga avaz kılıp atıptır da. Okmuş bir raketa жазап alganday. Jebir bayağı kombayndı esir bergen. Çöp çapkıç maşineni, latoktordu talkalagan Kırgız zavod fabrikаны. Тиги чийнен аваз кылат экен да. Мына Курултай деген темаң ошол эле өгүзгө чиркелген чийне деп эсептейм. Бул архаизмди сүйлөп чыгып атат деп. Архаизм десек ол жеке. Бул тарыхта окуган, мен да ошолордо эле чамама жараша. Сиздер көйнө кыргыз тарыхын жакшы изилдеп жүрөсүз. Окуп жүргөн эле биздин тарыхта аны тиги бирөө барып Алматыдан таап келе калдым дейт, бирөө Kırgız manav жерине жазып келген. Улуу Манасты жазган Кыргыз ушул башына компьютер башы жазып келген. Анан кийин эле тамаша карап айталычы, мындай ызырынбай эле. Курултай деген бир жерде кездешпейт. Аркы тарыхтарда. Соңку тарыхта бул Курал, жанагы Курал деген эле бул Кусейин Карасаевдин эле бул монгол сөзү. Монголдон калмактардын сөзү деп койсок болот. Калмак ойроптор бир bu Kırgız'ın geçerli tarihinde top ciğin dedi. Top ötkörgön. Misal üçün janağı göl ayağında balıkçıda top ciğin bolğon. Mınağı soňku tarihte Şabdan top ciğin ötkörgön. Bu tarih bilermeden Kurultoy dep de жүрбөйт. Anda jok. Manaska tayansak, Manasta aytılıp turat. Manasты da oşo Kurultay şaylagan dep bирөөлөр dödürөйт demi? Geçip koysun dödüröp atat. Hayır. Manas 15 yaşında tigi Altayda жүрүп 40 çorosu менен жаңы аң улап салбурун кылып жүрүп анан бир сен хан бол деп көкчөк айтып анан Манас өзү сунуш кылып Манас атабыз анан хан көтөрүлгөн. Анан бул эле кийинки келгенде андан бери келгенде жанагы Алп Сол деген акайыбыз калды тарихта мына уйгур хагандыгын талкалаган 840. Андан берки тарыхтарда Kurultay деген деле тарыхта бир жерден мен окуган эмесмин. Булар кайдан таап алганын билбейм. Тарыхка барбайлы, алыска барбайлы мына жакынкы Борбор Азиядагы Курултай институттарын курган Түркмөнстандын мисалын алалы, Оганстандычы. Курултай дегенде жанагы эле баары жүзүр чалдар болуп атпайбы. Бизде Курултай институту эгер баш мыйзамга кантип жабыштырган күндө дагычы аны президенттин айланасында кайра эле баягы кошумача коому каттырат. Бул эми булардын оюн мен көп жылдардан бери каршы ойлорду айтып жүрөм. Мына Алмаке Токтомуш Гүлчү буларга. Саржанеке Гүлчү, менин устаттарымда. Булар эмнени чыгарып атат депчи. Анан кайра босу иттиги балып октого кетебиз деп. Коом 21-жылдын каяка кетип атат. Тиги Дубай деген эмнелер жанагы Абу-Даби беркеле Эмираттардын эмнени салып атат айлана. Кетип атпайбы башка? Сендердин айтканы бар эмеспи? Казак эле Астананы салбады. Колунан эчтеке келбегендер улутчул болот деп такушу. Анан жер сабагы эле Курултай дейт. Курултай деген көчөкү ормондун убагында дагы тиги бул орустардын жана разделай властуй деп бөлүп, анан башкар деп болуштукту кийген. Мына ак падыша орус. Ошондон эле топ жийин деп анан орустардын башкаруусу менен топ жийин болгон. Орустарды шайлоо бүт эле. Мына ошо трайбализм жана урмуларга бөлүнүүнүн
ит чата ошоякты. Мына Ак падышанын замандан берки саясий мурас мунун баары. Бөлүп анан башкар деген сөз. Бөлүп алып башкар дейт. Эми курултайда 1000 киши ар бир айыл өкмөтүнөн элестете бер. Айыл өкмөтүнөн келет экен дейт. Ana gelip alan alар bir tiyin albayken elestetemi. 2000 kişi geldi. Filarmoniyaga girdi de elestetçi. Prezidentin oturgusu alıp atçot alıp atkan oşo Kırgız baylar da elestetçi. Ошондой бир абийирде акчылык катмар жок да кыргыз коомундачы. Интеллигенциянын арасынан баардык кумга башкаткандар, анан элдин арасында аксакалдар баары жер карам болуп калганда, дүйжөр чалдар. Анан кайсы элге отчет берет? Ошондо орай айтканда ит таршыкта ана болот да. Анан чокотаандай болуп, анан крайвализм түндүк түштүгүн жанагы азыр жоюлуп бараткан могу жаштардын бир прогрессивдүү коом келет да бизге. Түндүгүндү түштүгүндү урууларын бөлбөгөн бир жаштар келет да. Ошолорду кайра биз эски кокту калып барган атат да булар. Ana bayağı bulardın ele göksösü canavı bir top var. Bular canavı birlikten jıdığı, antmiti, ana kişine akırdan jep kalgan batırlar böyle. Anan oşol emne kılat emi birlikte var albay. Yok degende oşol ırçakta turup gözölөр döş gerek. Kurultay üstünün müçösü olmuş gerek. Müçösü olup hazır özü korustonda jana azırkını janagı emege girgenine mına konstitusiyanlık Sovetke girdim degenine korustan kişi көп. Ал жерде эмнени айтып атат, эмнени сүйлөп атат, бир прогресске жылдырган ойду айтып атабы? Жок. Ошо жерде жүргөнүнө мактаныч кылат да өзүн. Алым Токтомуштун жакшы термини бар эле, ак үйдүн сандырашын деп чыкпа. Анан курултайды куралбай аткандын баары ошол ак үйдүн сандырашын алды. Мына Садыр Батыр инилер да бизден кичүү, менден кичүү Садыр Батыр деп айтам. Президент болгондо мен обиш деп көп айта албай турган кишимин өзү ошо көчмөн турмуш эмелерин көп окуган кишимин да. Садыр Батыр муну менин жаман акылыма койсо, курултай деп бир болбогон эмелерди ошол элдин үнү жок бул жерде. Эл конституция менен делиши жок. Мисалы мен айтайынчы, эл ошолордон көңүлү калган үчүн конституцияда, законуңда азыр желбоз көрүнүп турат дейт. Себеби башкаруучу жок болгон үчүн, лидер чыныгы лидер чыкпаган үчүн бизде. Ыймандуу бир башын сайып мамлекетке элдик киши чыкпаган үчүн ошондой болгон. Мына ошол Садыр туулуп өскөн көлдө жана касиеттүү акелер чыкканда, ошонун баардыгы калыстык үчүн аке болгон. Акыйкаттык үчүн аке болгон. Ошол элдин арасында элдин тонунан айырмасы жок. Жана Талып Молдо жазган, букарасы менен башкаруучусунун ичигинин айырмасы болгон эмес деп жазып кеткен кайран киши. Көрдүңбү? Айырма жок. Ушул жерден Садырдын катарчылыгы мында болуп атабы дейм да. Ошол жанагы ак үйдүн санжырачылары эмес, прогрессивдүү күчтөрдү тегеректегендечи азыр элдин назарында болуп турганда чыныгы улуттук лидер болор мүмкүнчүлүгү турат да. Бирок ошону сезбей бул жанагы колунан эчтеке келбеген улутчулдардын ошол айланасында бул Садыр мындай болуп атпайбы? Бул эми Садырдын тагдырына эл караламан эл эмне үчүн Садырды ээрчип атат? Бир бөлүм артып атат ага. Садырдын тагдырына өздөрүн байлап атат да. Садыр көргөн тагдырда эл деле ошо тагдырда калды. Туурабы? Анан тиескилерден үч көчкөн журттай жүрөгү калды. Анан экинчиден анан Садырдын ошол жөнөкөйлүгү, жанагы түрмөдөн чыккандагысы, анан элдин сөзүн сүйлөп тургандыгы үчүн ээрчип атат. Анан мыкты акылмандыгы үчүн ээрчип аткан жок. Ошону Садыр түшүнүш керек дагы, эл деп жанагыларга алмаштырып албаш керек, жана дежурларгачы. Эл чоң апатиядан кийин Садырга эртең карбайлы деп атат да. Эл менен ал дежурларды иргеш керек. Баягы сүйлөп аткан кишилер сүйлөп атат. Мен баягы жаздым кезекте. Ошол эле Чолпонбек, ошол эле Кошалиев, ошол эле Турсунбек Акун, ошол эле Ашыралиев, мен сүйлөбөй калган үчүн мен барбайм аяка. Мен колуман келген жазып айтып атам. Бирок булар өзүнүн бир эмне кылдым деген өзүлөрүнө суроо бербейт экен. Мен артым тазабы деп эмне кылдым эле кезинде дейт. Анан курултай деген бул жараксыз бүт коом, мамлекет дүйнө эмнеге кетип атканын, жанагы япондор талкаланган экинчи дүйнөлүк согушта талкаланган япондор. Эң окуя азыр Садырдын артында кимдер турат? Баягы ошол Акаев, Бакиев, Сооронбай, Атамбаевдин убалына калгандар туруп атат. Ошолор туруп атат. Бийлик колтугунда жүргөндөр. Алардын эми ыкчыл экен да, абдан ыкчыл жанагы эме да. Орой айтканда бет жок да. Ал бара берет. Мисалы үчүн баягы ким айтып атпайбы? Чолпонбек айтып атат. Тиги Чолпонбек Абыкеев менен ким Эсенбай Нуруш дебатка чыкса, келбейсизби сиз? Биз чакырып атабыз, келбейсизби дейт. Чолпонбек атайын чакыруу менен барып атат. Эсенбай забордон калган.
Мына Кыргызстандагы саналуу интеллектуалдуу деңгээлдеги киши эсенбай Нурушев. Ал чакырылбайт. Мамлекеттик түзүмдү чачырата айткан киши ошол. Мына Европада жашап келген, баарын бетке айткан киши деңгээли. Кыргызстандагы көйрө тарыхын жакшы. Андай кишилер жок, мени кой. Баягы эле. Баягылар эле ошол үймөлөктөшүп эле ошолор эле чуркап эле садырды алып барып саска же баткакка ошолор саярын билиш керек да. Мен деле түпкүлүгүндө садырга каршы болбойм. Эгер садыр тегерегинде мындай эс акылдуу коомдо сынчыл ой жөндөмү бар чөйрөнү тегеректесе да жакшы эле. Тегерегинде жанагы ошол чимкириктер, бийликке ыктаган партиялар чимкириктер деп аткан баягы анчалык жиркеничтүү болсо дагы биримдик, Мекенин Кыргызстан партиясындагылар онда кереге ук болуп берип атканы абдан эчтүү. Ал коркунучтуу. Анан мына Япондордун ураны болгон согуштан кийин. Япон маданияты батыштын прогресси деген уран менен чыккан да булар. Көрдүңбү? Ошону азыр андаш керек. Азыр биздикин мамлекет биздин тескерисинче өзүңүздө сөзүңүз. Батышты жалмоз көргөзүп атпайбы жана ура уручулдарчы, себеби батыштын ориентациясын караса Россия каяктан өнүктү? Батышты карап, Европаны карап турабы? Кытай, Дэн Сяопин ориентацияны каяка алган? Батыштан билим алган, Франциядан билим алып келгенде, Кемал Ататүрк ориентири ошол Европа болгондо, Махатма Ганди айтор дүйнөдө мамлекет түзүмүн каяка карап түзөлүшкөн? Европага карап турабы? А бүгүнкү күндөгү биздин жана садырдын тегеректегинде фанаттар улутчул гана баалуулуктарды бетке кармап, тиги батыштыкын бир бөтөн жат нерседей көргөзгөн саясатты кандай карайсыз, кандай сындайсыз? Бул ачык айтканда садыр батырга азыр оомат келип турганын сезиш керек биринчиден. Элдин карапайым катмары менен дежурларды алмаштырбаш керек, аралаштырбаш керек. Жакшы кеп айттыңыз. Ылгаш керек. Бул шайланып келет деген чоң үмүттө турабыз. Себеби мен реалдуу көз карашта жөө жүргөн кишимин элдин арасында. Карапайым жөнөкөй эл садырга үй тартып турганын ошол элине таяныш керек. Ал дежурларга жанагыдай Текебаевга түн ичинде барган токтотуш керек. Маселен, өзлөрүнүн сөзүн айтып коюп атат. Биз камчы көз Текебаевдин үйүнө кечинде барганбыз. Эмне үчүн кечинде барыш керек? Ооба десеңиз. Текебаевга андай пикир келишпейби? Ачык коом болуш керек да бизде. Бардыгын ачык. Мейли ошо Текебаев болобу, Отунбаевабы, бардыгын баа окшогон же тиги кыйкырчаагы болобу, столго алып келиш керек. Мүмкүнчүлүк кенен бизде азыр. Биздин бир байлыгыбыз, 30 жылда алган бир эле байлыгыбыз бар, сөз эркиндиги деген. Анан мына эркиндик деген оюбузду ачык айткан эркиндигибиз бар. Калганы мамлекет банкрот акыбалда турат. Туурабы? Ушул эркиндиктен тайбай мына сөз эркиндигине баарын чакырыш керек да. Анан жанагыдай кыйкырчаактарды токтотуш керек. Авантюристтер аны көбү садырга жанагы медиа сулга кылат. Садыр өзүнүн билдирүүлөрүндө айтып атпайбы? Эч бир саясий куугунтук болбойт, камоолор болбойт, өч алуу болбойт депчи. Бирок деп коюп эле абактан чыгып келген ошо саясий куугун менен камактагылардын баары бүгүнкү күндө сот иши дагы бойдон баягы акыбалында турат. Өзү жанагы Камчыбек Ташиев акталып алды да. Ушунун өзүндө адилеттик барбы? Эми мындай да, бул өзү мына Сооронбай мырза жазады да көп нерсени, бул киши канчадыр деңгээлде үмүт арттырдык. Ушул мен бир ирония тамашалуу сөз айтайын. Ушул Атамбаевди камаган Норо арасында эле тигилер түрмөдөн чыгарып ийиш керек болчу. Десеңиз. Эми эки жерде 2-4 өзү татаалдашты, акыры трагедия менен бүттү өзү. Бир келген оомат. Саясий эрки жеткен жок да ошол. Ошо садыр деле 2 жыл мурун түрмөдөн чыгып кетсе, камчы ыйлап турду ошол телевизордон кайрылып, камчы досту. Эми бул тагдыр экен. Биз бүгүн буларды талкууласаң да ошо тагдыр алып келип, азыр бул садырды лидер кылып атат да. Бул биздин мына хаос мамлекеттин өз жол издеп турган кезибиз да. Биз башаламан учурда турабыз. Жол издеп атабыз да. Садыр эртең жол болуп береби, бербейби, ал күмөн. Биз жолу, анан тагдыр жана мен дагы кайталап атайын, садырдын тагдыры. Анан ал жанагы мисалы Текебаев, же тиги Текебаев жанагыдай пара алды деп камалса, финансылык акча маселеси боюнча. Мен Талгарбековду да айттым, мен Сооронбай президентке кайрылган. Талгарбектин артынан 5 киши ечмек белем. Ошол мамлекетке төңкөрүш кыла албайт, жөнүнө койбойсузбу деп жазгам мен кезинде. Эми ушу Талгарбеков тиги буларды чыгарып ийсе,
Булар ошол тынч эл катары болуп калып, башкы лидер чыкмак бүгүнкү күнү. болот эмеспи. Мына бул чаңбудуңдар өзү. Чаңбудуң мезгилдерде ушундай белгисиз адамдар же болбосо бир эмелер чыгып калат. А Садыр жана кумтөр деп чыккан акыйкатты. Анан мына тагдыры, анан камчы досунун чапчаңдыгы дейли мындай айтканда. Ошол тез бийликтин эмесин алып келди. Алмашуусу. Башын алып келип атат. Азыр мындай айтканда бирден бир претендент болуп турат да. Муну Садыр Баатыр акыл эс менен пайдаланыш керек. Чоң күн түнү окуш керек, жанагы биздин эле өзүбүздүн баскан жолдорубузду эме кылыш керек, эйфорияга алдырбаш керек. Азыр Садырга ошо муздак акыл керек да. Бул бирок тескерисинче жанагы тегерегиди аңга түртүп атканын аңдабай аткандай да. Анан мен баягы күнү мен абдан эме болдум да, иренжип кеттим да, жанагы Текебаевди тиги бу деп атат. Ал Текебаевдардын доору мына мамлекеттин банкроту менен кошо бүткөн. Мен орайлы айтайынчы, ал доор бүттү. Алар мейли Каныбек иманалиев болобу баш, алар өзүнүн оюн айта берсин. Бул киши жана Ден Сиопинди Актай Бурактан баштап кетиш керек. Эгерде лидер боло турган болсо, жаңы жол менен баштап кетиш керек. Акыйнеге айтып отура турган мезгил эмес. Бизди көрүп отургандар да мынтип ойлошу мүмкүн. Сиз экөөбүз бир Текебаевди актагандай көргөзүүгө аракет кылып аткандайчы. Дегеле Текебаев менен Садырдын ортосундагы тирешти кимдер жаратып атат? Булар тирешти жанагы жандоочу спутниктер жаратат өзү биринчиден. Жандооштор, кеңешчилер бар да күн түнү. Анан өзүлөрү ошол мына Озеки сөздү көп уккан элбиз өзү. Каныбызда ошондой да. Улуу Манас жараткан Озеки табиятты жаратып алып. Бул биздики мындай өнүгүүнүн прогресстүү жолдорун издебей, кайра жанагы шыбыр күйүрдү көбүрөөк ээчибиз да. Каныбызда бар да. Логикалык бир анан издебейбиз. Эң бир мына Конфуцийден берки келаткан диндерде деле айтылат, бир эле нерсе бар да, чындык куткарат дегенчи. Акыйкаттык гана. Акыйкатты, агонду кабыл ала билиш керек да өзү. Бул чындык ачуу болот өзү. Чындык бир шоколад эмес, балмуздак эмес. Чындык деген, чындыкты айткан кишиге ошо чындыкты кабыл алган киши анан өсөт да. А мен Текебаевди же бирөөнү актайын деп аткам, Текебаевдардын доору бүттү деп атпайбы. Алар кандай туйласа дагы, сен жанагы ака айткандай, эл аларды каалабайт да азыр. Бүттү кабыл албайт. Азыр оомат келип атканда ошол ооматты чындыктын, акыйкаттыктын деңгээлинде кабыл алыш керек. Чындыкты айткан кишини чакырып да сүйлөш керек. Эмнени айтып атасың? Оозуна ооз сүйлөшсө болот. Биз алакандай мамлекет, саналуу эл биз өзү. Көрдүңбү? Андыктан мен дагы Садырдын командасына жана өзүмө да кайрылып жыйынтыктоодо айтар элем. Сиз айткан коом, ачык коомду калыпташыбыз керек. Ар тараптуу караш, түрдүү пикирлерди, түрдүү баалуулуктарды таанымайын биз Кыргызстандын мамлекет бөлөт катары түптөйбүз десек, келгиле ынтымакка келели жана чындыктын ачуу тилине чыdoого үйрөнөлү. Көңүл бурулган. Чындык гана куткарат. Рахмат.